Токтоп турсаң, азыр кичине эфирге кирсин. Балдар карап тургула, бөлүшүп коюңуздар эфир менен. Азыр Аида карындашым келиптир, атайын. Кишилер кирип атабы? Жок. Азыр могу жерде прямой эфирден жанында жазылып турат да, ошонун жанында. Ошо мына азыр бир киши кириптир, бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу достор, Facebook колдонуучулар, бөлүшүп коюңуздар. Айданын прямой эфиринде чыгып атабы, үн же чыгып атабы? Мен чыгып атабы, биздин үнүбүз угулуп атабы? Ошону текшерип койсоңуздар, айтып койсоңуздар, урматтуу достор. Айтып койсоңуздар, тияка жазылат. Бөлүшүп коюңуздар, сураныч. Канча киши болду? 25. Муну башка эсеп болот эмесе. Саламатсыздарбы, Кыргыз элин Балчы шаарынын тургундары. Бүгүн өзүңүз көргөндөй 7 ноябрь Салбурун боюнча мелдеш болуп өттү. Жана ушул биздин Балчыдагы Акчолтой Тукумов өткөргөн Салбурунга бүгүн биздин конокто Канат Хасанов байкебиз. Саламатсызбы, Канат байке? Саламатчылык. Балчы шаарына ушу сизди одномандатныйдан койгондон бери көрө эле экенмин. Ошо Бишкекке барганда эле көрүп калам Канат байкени. Анан бүгүн дагы так гана ушул одномандатныйдан шайлоодо ушу өзүнүн кандидатурасын коюп атканда Канат аба экөөбүз ушул короодон ушул жерден биз интервью алдым эле да. Анан бүгүн дагы ошол моментте колдонуп кетейин деп бүгүн Канат байкени бүгүн ушу интервью бериңизчи, суроо жооп кылалычы, отуруп бир сүйлөшөлүчү аба карындаш катары деп бүгүн жолугуп отурабыз. Канат байке, куш келипсиз. Рахмат. Аман эсен жакшынакай жүрөсүз. Сизге күч кубат каалайбыз. Ушундай акыркы күндөр аябай нерв болуп атабыз. Баарыбыз эле бул Кыргызстан боюнча баарыбыз эле аябай бир ойго баткан күндөр болду окшойт, особенно акыркы күндөрүбүз. Анан ушу сизге бир суроо да, Канат аба, ушу Балчы шаарына келип атпайсызбы? Ушуну менен одномандатныйдан койбодуңуз беле өзүңүздүчү. Анан ошондо шайлоо таза өттү деп ойлойсузбу ошондо? Эми экөөбүз биякта так эле ушул жерде отуруп, сен ошондо интервью алдың элең менден. Мен ошондо айтпадым деп. Шайлоо таза өткөн эмес. Шайлоонун жыйынтыктары туура эмес болгон. Ошол жыйынтыктарына карата мына бүгүн көрүп атабыз. Эми депутаттардын баардыгын айта албайм, бирок айтып кое турган нерсе, бул деле парламент жыргаткан парламент болгон жок. Биз тил парламентте, чимкирик парламент десек, бул парламент кандай акка койгонун дагы азыр элбек тастыктайт. Бирок бул деле парламент мындайча айтканда бил жок. Бирөөнүн сөзүн сүйлөгөн, корккон эле парламент болуп калды. Эми арасында баарын айтышты болбойт. Арасында бар белдүү, кыйын кыргыздын жигиттери бар. Ошол жигиттер мына парламенттин кичине аброюн сактап атат. Эми Кудайым буйрса көрө туралы, дагы канча мыйзам чыгарат бул парламент. Негизи парламенттин өзүнүн түпкү максаты бул деген мыйзам чыгаруу. Силер азыр просто мында карап көрсөңөр, парламенттин сессияларын карап көрсөңөр, алар мыйзам чыгарбай эле ошол жерде отуруп, же бири пахта коет, азыр ошол, же бири талтайып эки стөлдүн үстүнө отурат, же бири болсо туруп алып эле бийликти мактап алат. Бийликти мактагандан бул туура эмес. Бийликти мактагандан өтө туура эмес, көп нерселер жаралат. Анткени бийликти сындаш керек. Бирок сындаганда ишин сындаш керек. Ички өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн демесине сындалаш керек. Биз бийликти деген сындаш керек. Бийликти сындасак, бийлик ошол сынды туура кабыл алса, ошондо бизде Кыргызстанда бийлик мындай ката кетиптирмин, момундай ката кетиптирмин деп туруп, ошону абдан туура мындай жолго салса, ошону туура эмес каталарын оңдосо, ошондо Кыргызстандын
келечеги абдан жакшы эле болот деп эсептейм. Эми бүгүнкү күнү ушу бийликте отурган эки байкебиз бар, өзүбүздүн абабыз бар, Камчыбек байкебиз бар. Эми алар деген бийликке келгенде тил жерде баарын элдин көзүнчө айткан. Түйшүктү, Кыргызстандын түйшүгүн мойнубузга алабыз деп. Эми бүгүнкү күнү ушу түйшүктөр азыр түшүп атат. Ошол түйшүктөрдөн Кудайым буйрса кандай чыгат? Тарых кандай баа берет булардын бийликте отургандыгына. Анан кийин ошол тарых ошол туура баа берсе, же действительно Кыргызстанды буларды балкимдир биз түшүнбөй аткандырбыз аларды. Балким алардын иши туура болуп аткандыр. Бирок жасап аткан кадамдары мындай карапайым эл деле уже мындайча айтканда карап атат да. Көп туура эмес иштер жасалып атканын деле көрүп атат. Ошол иштерди туура багытка түшүрсө, ошол багыттагы туура түшүргөн багыттагы иштер ошол сындар айтылып аткан, ошол сындарды туура пайдаланса, ошону карап көрсө, ошону изилдеп көрсө, балкимдир ошол сындын арасында дагы туура маселелер көтөрүлүп аткан. Эми Кыргызстан негизи башына эки байкебиз башына мойнуна түйшүктү алган. Эми азыр ошол түйшүктүн жыйынтыгындагы мындай көрөбүз. Тарых ошонун баарына баасын берет. Азыр сөзүңүз каралжыда азыр айтып атпайсызбы? Ушул сын айтылып турушу керек депчи. Бирок ушул Садыр Нуркожоевич өзү ушул бийликке келип атканда өзү да айткан, сын пикирди мен өзүм кабыл алам. Мага туура эмес кетип баратсам, эл мага жардам берип тургула деп. Ошол эле бизге ушул сын пикирлерди акыркы убактарда, особенно тажик менен Баткен согушундагы канча деген балдарды курман болду. Ушунда информационный война болду го. Ушунда Тажикстанда жанагы информацияларды жана биздин мисалы бизде ушу Атай Бейшенбекти мен аябай туура кадамга барып ушул мамлекетке жардамы тийсин деп ошол жердеги биздин техникаларды чыгарбагыла, буларды чыгарбагыла, келгиле Садыр Нуркожоевичке жардам берели деп ушундай туура маселелерди көтөрүп, жана ошол кол алдында иштегендердин, мисалы үчүн туура эмес кетип аткандардын баягы эле алтындагы отчетун, анан мэрия эмне жумуш кылат, ошолордун баарын тең Атай мисалы үчүн күнүгө бир күндө бир маселени чыгарып турчу эле да. Анан ушундай куугунтук деп мындай мен өзүмдүн баягы блогер катары өзүмдүн көз карашым, мен бул куугунтуктай болуп калды деп эсептейм да. Ушуга кандай көз караштасыз эми? Ушундай мисалы Атай ал жерге баягы Гемпробат боюнча да болбоду, жер сууну баягы Гемпробаттагы чогулушка Гемпробаттын өзүнө барды. Андан кийин Атай эч жерге барган жок да ушул жөнүндө. Мындай да, эми сиздин сурооңузга мындай жооп берсе болот да. Баарыбыз көргөнбүз. Жогорку Кеңеште Садыр Нуркожоевич ошо бийликтин мындайча айтканда туусун колуна алып, ошондо айткан сөздөрүн баарыбыз эсибизде. Баарыбыз көргөнбүз. Азыр соц тармактарда деле ошол жүрөт. Ошол жүргөндө ошондо Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн сөзү бар. Мени сындагыла. Мени өзүмдү, үй бүлөмдү сындабагыла. Менин кылып аткан жумуштарымды, аракеттеримди сындап, туура пикир бериңиздер. Ошол туура пикирди мен ошону көрөйүн деп туруп, ошол жерде элдин баарынасында убада берген. Бирок мындайча айтканда бүгүнкү күнү мен юрист катары изилдеп көрдүм. Кандидат наук катары бүт политический психология боюнча кандидат наамым бар. Ошонун негизинде баарын изилдеп да көрдүм. Бир жерде Садыр Нуркожоевичти үй бүлөсүнө олобу же бир өзүнө олобу сын пикир болгон жок. Бүт сындар бүгүнкү күнү Кыргызстандагы болуп аткан окуяларга сын жана ошонун кандай кылып эметкен бир өзүнүн ойлорун айтып аткандай. Эми мына азыр Атай Бейшенбек боюнча айтып кеттиңиз. Атай Бейшенбек действительно мына азыр айтып эле кое турган нерсе, Кыргызстанда согуш болуп кеткенде Баткенде
тиякта биздин кыргыз балдар кайтыш болуп атканда, ошондо биздин техникалар тияка барып атат, бияка барып атат деп атканда, ошондо Атай биринчи кыйкырып чыккан. Биздин техникаларды көрсөтпөгүлө, каяка барып атат көрсөтпөгүлө деп. Ошол кезде эмнегедир президенттин администрациясынын мүчөлөрү иштеген жок. Алардын алы келбейби же мындай туура эмес, мындай бир какой-то бир ступорго туруп калышты да, булар мындай бир точкага туруп калышты, ошо эмне кылаарын билбей. Ошондо мына баарыбыз ошонго мындайча айтканда свидетельбиз, баарыбыз көргөнбүз онун баарын. Атай Бейшенбек өзүнүн соц тармактарына кирип, бүт тажиктердин соц каналдарына кирип, ош жерге каналдарына баарын кирип, биз жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө жаман негативдүү информациялардын баарын чыгарып, анан баарыбызды чакырып, кел ошолорду блоктойлу, ошолор деметели туура эмес информация чыгарып атат деп, Атай Бейшенбек ошол жигиттердин баарыбызды чогултуруп, мына бүгүнкү күнү министр иностранных дел Таджикистана, ички иштер, тышкы иштер министрлиги Таджикстандын министри өзү айтты. Биз Кыргызстанга информациялык согушту уттурдук деп. Ошондо деген азыр администрация президента мен ошол жакта жетектеген жигиттерди эле тааныйм. Ошол жигиттер ошо Атайга же бир өзүнүн мындай алсыздыгын көрсөтүп атабы же кандай бир эмеде көрсөтүп атканын мен түшүнбөй койдум да. Бирок алар жасай алган ишти Атай жасады. Атай баарыбызды мобилдештирди, баарыбыз теңди эметип атты, баарыбызга жазып атты, баарыбыз менен иштеп туруп, мына бүгүнкү күнү даже тышкы иштер министри, Тажикстан тышкы иштер министри ошону далилдеп берди. Эми иш боюнча, иштин жагдайлары боюнча мен Атай Бейшенбектин адвокаты болуп туруп азыр ишке катыштым. Иштин бүт изилдеп чыктым. Ар бир үтүрүнө чейин изилдеп чыктым. Атай ошол комитетке тиешеси жок. Атай ошол комитеттин кофейняда отурган сөзүнө барган да эмес. Атай ошол күнү алар менен связьга да чыккан эмес. Бүгүнкү күнү Атай менен эч бир тергөө амалдары жүргөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин Атайга жазылган заявление жок. Бүгүнкү күнгө чейин Атайга мындай так көрсөтүп, мына сен мындай кылгансың деп туруп бирөө показаниясы жок. Ошол себептен мен деле сизди колдоп кетем. Мындайча айтканда, балкимдир Садыр Нуркожоевичке туура эмес маалыматтар жеткизгендир. Балким ошол Камчет Кыдыршаевичке туура эмес маалыматтар жеткизген. Бирок Атайдын бүт постторун, соц тармактагы жазган постторун баарын мындай бир изилдеп көрсөңөр, ошол жерде Атай деген сын Атай айтып атат. Могу жерде ката кетип атат. Ошол катаны момундай жол менен чыгарып көрсө болот. Карап көрүңүздөрчү деп. Билеген бул администрация президента, аппарат правительства, булар деген билеген институттар. Ошол институттар ошол Атайдын жазып момундай өзүнүн пикирлерин бөлүшкөндөрдүн баарын кабыл алып, ошону да изилдеп көрсө, меникин болобу, дагы кишилердикин болобу, ошолордун пикирлерин баарын бириктирип туруп ошол жерден изилдеп көрсө, туура көрсө, ошол жерде мындай бир эме бар экен деп айтса, балкимдир ошол жерде мен наоборот рахматын айтып койсо. А жок болсо, кечирип коесуз Атай, сиз бул жерде мыйзамга ылайык эмес экен, бул международный договорлорго ылайык эмес экен деп туруп кечирип коюңуз деп туруп, наоборот Атай менен тыкыз иштесе болмок. А булар тыкыз иштегендин ордуна мындайча айтканда Кыргызстан үчүн эми барып туруп ошол жерде автомат кармап согушуп кеткен бул туура, бул биздин батырлар ошол жакта жүрдү. Батырларыбыз ошол жакта Кыргыз жерин сактады. Бирок мындай согуштан дагы бир согуш болот. Бул маалыматтык согуш. Ошол маалыматтык согушта, именно маалыматтык согушта Атай мындайча айтканда геройлордун бирөөсү.
Ошон үчүн кечээ ошо Садыр Нуркожоевдун айткан эмелерине Атай Бейшенбековди кармап койгонуна мен өтө туура эмес көрөм. Муну мындайча айтканда балкимдир бул президент эмес, саясий курултук президенттин атынан эмес, бирок ошол президенттин айлана чөйрөсүнөн кеткен куугунтук бул Атай боюнча. Ошол эле Эрлан боюнча, Бекчөрөбек боюнча, ошол эле Али боюнча, ошол эле жерде Асия же Журабаева, ошол жерде мына эмелер боюнча, алардыкы да боюнча мындайча айтканда бул туура эмес иштер, жагдайлар болот. Эми мага деле көп суроолорду берип атат. Шаменов боюнча берип атат суроолорду. Бул аты ким эле кыздын? Орозайым Нарматова. Эми чын-чынына келсе, действительно булар өзлөрүнүн ойлорун айтып атышты. Башында өз ойлорун айтып атышты булар. Орозайым да айтып атты, баары айтып атты. Бирок бир какой-то маалда бул кичине анча-мынча эмелери болгон. Чектен кичине анча-мынча чыгып кетишкен. Бирок ал анча-мынча чыгып кеткен чектен үчүн алып туруп эле кармап эле саясий куугунтук кылыш бул да туура эмес нерсе. Мен азыр бияктан жана айтып кетип атам, Аскар Акаевди деле айтып кетип атам. Аскар Акаевдин деле кылган кызматы деле болгон жакшы эле. Бирок Аскар Акаевден башталган ушул азаттын баары мындайча айтканда. Бирок мындай карап көрсөк, Аскар Акаев ушундай жерлерден, ушундай пикир келбештиктер болуп атканда же журналисттер туура эмес эметип атканда, ошондо Аскар Акаев эсинде резиденциясына чакырып, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен бир маек түзчү да. Анан ошон үчүн Аскар Акаев 15 жыл отурду болуш керек. Бирок ал деле кишинин мындай туура эмес кадамдары өтө көп болду. Кандай болбосо да биз азыр бияктан айта алабыз. Биз бийликке сындай алабыз. Биз азыр бийликти, например, билбейбиз. Балким бийликтин өзүнүн бир мажбур эмелери бардыр. Бирок кандай болбосо да эки байке биздин бир абабыз, тиякта Камчыбек байкебиз, булар элди журтту башкарабыз, элди журтту көтөрөбүз деген демилге менен чыгышкан башында. Ошондуктан баарыбыз колдогонбуз. Эми азыркы мындайча айтканда убакытта ушу байкелери абабыз менен байкебиз туура эмес кадамга түшүп атат деген менин да ошондой ойлорум бар. Ошону оңдоп кете турган өзлөрүнө туура багытка түшүрүп, ошол жерде пактакорлорду, жемкорлорду, жуундуккорлорду, ошолордун баардыгын жок кылып, ошол жерде мына ошондой Атайдай жигиттерди алып, ошол жакта туура мындай нормалдуу, адекваттуу премьер-министр койсо, мындай фантазер премьер-министр эмес, же бир мындай фантазер депутат эмес, тоокко налог салам дегендер депутаттар да эмес. Мындайча айтканда, бүгүнкү күнү тоокко налог салса, жумурткадан деле налог салыш керек. Анткени тооктон жумуртка жаралабы же жумурткадан тоок жаралабы деген сөз болуп атат да. Ошон үчүн ошолго чейин ошондой сабатсыз депутаттар, ошондой сабатсыз бийликте олтурган акмактардан чыгып кетсе, Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичка абдан эле чоң мындайча айтканда жардам болмок. Ошолор барып туруп бүгүнкү күнү Кыргызстанды астыга чыгарып кете турган бизде толук потенциалыбыз бар. Азыр айтып атпайсызбы жана тоокко малга салып депчи, ошого аябай күлкүм келет да. Чынында эле азыр кымбатчылык ушул болсо. Азыркы убакытта тоок эмес, биякта көп балалуулар балдарын бага албай атышат, биякта. Азыр күлкүлүү нерселерди чыгарышат да. Чын эле депутат, жогорку кеңештин депутаты мыйзам чыгаруучу гана, мыйзам гана чыгарылат. Туурабы? Анан булар элге ылайык мыйзам чыгарып бериши керек. Мен ушундай деп эсептейм да. Булар депутаттыкка барып атканда элдин үнү менен, элдин голосу менен барып атышат да. Эл ушул эле отурган эл өзүбүз шайлап алдык да, мындайча айтканда. Анан булардан азыр биз спрос кыла алабыз. Себеби биз депутаттарды ушул эле эл шайлаганбыз. Ишенебизби, ишенбейбизби, акча мененби, таза жол мененби, таза эмеспи, чыгып шайлап алганбыз.
Анан ушундай бир акыркы убактарда азыр айтып атпайсызбы, чынында эле мындай чындыкты көзгө сайып эле айтса эмне болот? Мисалы депутат болгондо жана голосованияга барганда киришет го, закрытый сессия, ачык сессия дешет го. Анан ушу генпровод боюнча дагы жана атай протокол көрсөтүп койгулачы деп эле айтып атты го. Ушуга эмне үчүн ушундай жабык сессия болду? Бул эме бияктан азыр айтып атышат, что ошол жакта совершенно секретно деп ДСП деп документы секретного пользования деген бар. Ошол жакта ошондой документтер бар деп атат да. Бирок замминистр экономики ошондо айтып атат. Кемпирабад это не стратегический объект. То есть если стратегиялык объект болбосо, документы секретного пользования деген аякта жок. Ал стратегический объект эмес деп атат өзүлөр дагы. Булар өзүлөрүнөн өзүлөр кандайдыр бир адашып калышканбы. Ошондуктан мына Атай менен деле көп жолу сүйлөштүк, мына баарыбыз деле сүйлөшөбүз. Могул балелер, могул камоолор деле болмок эмес. Могул балелер дагы мондай эл деле ызы чуу чыкмак эмес. Ошону эле просто ачыктап койгула. Мына урматтуу эл, өзүнүн илгертен бери процедурасы бар. Элдин астынан бир какой-то ратификацияны, документти ратификациялоонун астында же бир алмашуу боюнча болуп атат сөздөр. Ошонун негизинде момдай келишим болуп атат. Ошол келишимди алып туруп эмечи керек. Элди ошону деген слушание, народный слушание деп коет. Анткени эл чечет да муну. Биздин Кыргызстандын эң байлыгыбыз, Кыргызстанды чече турган бул эл. Бул деген 2 же 3 же 4 киши эмес, муну эл чечет. Ошондо ошону общественный слушание коюп коюш керек болчу. Мына өзүңөрдүн пикирлериңерди бергиле. Ошондо ар бир активист болобу, жарандык жумуш жасап аткан киши болобу, коом болобу, кайсы бир коомдор болобу, алар ошол коомдор келип туруп өзүнүн ой пикирлерин айтып, анан ошонун баарын чогултуп, эмнеге тет жерде килейген администрация, правительство болуп турат. Ошол жерде тетиги Кудайдан жөө качкан бир адамдар болуп турат. Алар эмнеге акчаны алып атат? Алар командировкалап эле жүргөнгө эле акча алабы. Ошондуктан ошолорду мындай иштетип, ошолорго айтып туруп, мына элден момундай пикир келип атат. Мына биз коомчулукка муну ачыктадык. Элден могу пикирди карагыла деп туруп, анан ошол пикирлердин баарын алып, анан ошону общественный слушание кылып, общественный слушаниядан кийин бир чечим чыгарып, ошол чечимди комитетке жиберип, комитет аны карап, ошол комитеттин караган немесин палатага алып чыгып, палатанан кийин президентке алып барып, өзүнүн ар бир нерсенин ступенькасы бар, тепкичи бар да. Ошол тепкич менен кетиш керек болчу да. Эми булар болсо баягыда мени да чакырган, мен ошондо эле түшүнгөм, что бул общественный слушание болот деп. Мен ошон үчүн официалдуу түрдө эмес, мен Facebook баракчама ачыгын эле айттым. Мен барбайм. Анткени ошол силер чакырган элди силерден как общественный слушание кылган тасыңар. Ошон үчүн мен барган жокмун. Эми сабатсыз депутаттар боюнча бул действительно сабатсыз депутаттар көп болуп кетти. Булар мындайча айтканда, мындай Камчы Кыдыршаевич туура айтканда, эки эмеге талтайбагын, өзүнүн позицияң. Мен ойлойм, ар бир адам, ар бир Кыргызстан жараны, ар бир өзүнүн толуктуу позициясы болуш керек. Мына, например, оппозициянын өзүнүн позициясы бар, өзүнүн көз карашы бар. Позицияныкы да өзүнүн көз карашы бар. Мына мендей адамдардын мен дагы ушундай көз карашым. Мен оппозициясына да киришпейм. Мен оппозиция эмесмин. Мен позициясына да киришпейм. Мен позицияда эмесмин. Мен ошо орустарда негизи илгертен бери международный саясатта, геосаясатта центристская форма деген илгертен бери бизде бар. Центрист деген бар. Бизде ал колдонгон эмес, бирок мен ошону азыр өзүм эметип атам. Мен центрист. Мен деген жакшы нерселерди Садыр Нуркожоевдун Камчы Кыдыршаевич жазса, мен айтам, молодцы дейм. Ошону Facebook баракчамда көрүп атасың. Биягын мактаймын, туура дейм. Туура эмес багыттарды, туура эмес иштерди кылып атса, мен ошол жакта айтам. Бул туура эмес деп айтам. Өзүмдүн ойлорум. А силер бийлик
ошон туура эмес деген эмени силер өзүңөргө бизге душман экен дебестен, душман эмес дебестен, андан көрө ошону карап, же ошондой ошол эле Атай, ошол эле Эрлан, ошол эле кээ могу жерде камалып кеткен 22 жаран ошолордун баарын чогултуп, мына силердики мындай экен, бул мындай экен. Давайте бир эме келели деп сүйлөшүү жолдору менен, эскертүү, сүйлөшүү жолдору менен эле жасаш керек болчу да. А булар эмнеге? Азыр могу жерден соц тарамактарда кемпирабад боюнча сүйлөшкөндө билеген фабрика троллдор иштеп атат да. Ой, силер акмаксыңар, силер тигиндейсиңер, мындайсың. Алардын деңгээли эле ошол. Бирок алар ичинен түшүнүп атат, булар туура эле айтып атат, бирок буларга акча төлөгөн. Айла жок, акчасын эме деп. Булар ошого иштеп атат. Анан силер көкмейсиңер, силер тигиндейсиңер деп туруп бизди жайлап атат. А ошонун баардыгын ошо фейк троллдордун кожоюндары бул реалдуу сүйлөп аткан адамдардын комментарийлерин алып салып, тияка алып барат. Мына көрдүңөрбү? Мына булар мына силерди эле колдоп атат деп алдап атат да. Бул мындайча айтканда бийликтин өзүнүн мындайча айтканда чоң катасы. Бул чоң катасынын арткасынан Кудайым сактасын. Мына бир абама, бир байкебизге бийликти келди бийликке. Ошолор ушул бийликке келген соң, булар аягына чейин келиш керек. Өзүнүн конституциялык сурогу бар. Ошол конституциялык сурогунда булар Кыргызстанды гүлдөтүп беребиз деди беле. Гүлдөтүп бериш керек. Сактап калабыз деди беле. Сактап бериш керек. Ошондуктан мен постоянно айтам. Мен митингтерге каршымын. Митингтер керек жок. Негизи керек жок митинг. Переворот вообще унутуш керек. Биз деген ушуларды биз бийлик дагы азыр туура түшүнүш керек. Ошол сындардын баарын азыр мындай чогултуп, ошондон да бир наче чыгарыш керек. Бияктан позиция дагы монтип экөө бириктип туруп сүйлөшүү жолдору менен ошондой нерселер жүргүзүш керек. Ошондо жүргүзгөндө Кыргызстаныбыз тынчтыкта мындай бир калпта жакшы бул бүгүнкү өтө оор кырдаалдан мынтип эле акырын чыгып кетет элек да. А булар наоборот кылып атат. Булар ушул өз пикирлерин айтып аткан элдерди камап атат. Ошону менен бул кечирип койгула, бул элдин артасында, бул балдардын да аркасында тууган урук деген бар, жора жолдош деген бар. Булар деле эметет. Анан биринин артынан бири кете берет. Ошону менен наоборот бул азыркы камап аткан нерсе бул деген наоборот бийликке минус келтирип атат да. Толугу менен минус келтирип атат. Ошону деген булар бийликтегилер түшүнбөйт. Булар против сүйлөп атат деп эле эметет. Пиночет деле башкарып койгон. Ооба, Пиночет деле 24 жыл бийликте отурду. Элдин баарын өлтүрдү, аягы жүрүп Пиночеттин деле тагдыры кандай болду. Мына бүгүнгө чейин Пиночеттин мындайча айтканда балдары эмес, неберелери эмес. Алардын даже аттарын укканда эле ошо элдер кандай болот. Бул негизи андай калып барбаш керек. Бүгүнкү күнү мен ойлойм, ушу бийлик бүгүнкү күнү туура кадамга түшүш керек. Ошол азыр туура нерселерди кылыш керек. Муну үчүн президент орустарда айткандай политический шагка барыш керек да. Анан ошондо политический шагтарга барып ошол жерде мына бүгүнкү күнү биздин бийликке тоскоолдук кылып аткан ошо душмандарды кетириш керек. Бул камалган 20 киши, булар душмандар эмес. Душмандар бийликтин душманы, жанында жүргөндөр. Именно ошолор душмандар. Бул эл душман эмес, эл да душман эмес. Бийликке душман болгон ошо жанында жүргөн, калп сүйлөгөн, акчага сатылган, мансапты эстеп жүргөндөр. Ошолор дана бийликтин душмандары. Алар бийликке келип туруп, сен алтынсың, сенден укмуш адам жок деп туруп калп айтып, тим эле ой деп эле монтип пахтаны кайра койгондор, именно ошолор душмандар. Ошол ушундай мен азыр айтып атпайсызбы? Могу акыркы бир айда, особенно Кемпирабад боюнча да эл экиге бөлүнүп калгандай да. Анан биз баягы 5-октябрь баягы Садыр Нуркожоевди бийликке алып келген күндөн баштап жаштарга жол ачылат дегенбиз.
жаштар биздин келечек, ошондо деле ырлар бар го жанагы. Келатат жаштар, келатат Жаштар, деп. жаштар келатат дегенчи. Анан азыркы күнү могу эл экиге бөлүнгөндөй да азыркы. Сизге кандай деп ойлойсуз? Ошол жаман нерсе болуп атат. Мына, например, к примеру, биякта действительно кээ саясатчылардын туура эмес кадамдары да. Бир саясатчылар келип алып туруп, айтып атат. Кемпир абад жөнүндө теманы көтөрүп атат. Алар да ашыкча кетип атат. Кемпир абадтын темасы бул деген изилдөө тема. Муну деген кечке изилдеп, научный работниктер, тиги бар тең монтип, тиги союз таркап атканда 90-жылы Беловежский пущада болгон эмелердин бардыгын ошолордун бардыгын изилдеп чыгып, ошону айта турган нерселер бар. Биздин деле кээ айрым саясатчыларыбыз туруп алып туруп, жок, булар деген тынтып салды, булар мынтып салды деп монтат. Алар да туура эмес айтат. Анан кийин пахта койгон ошол эле жердин депутаттары бар, ошолор келип алып, жок, бул туура айтылып атат деп туруп. Анан бул эл каршы, бай, момдай, туура эмес жасап атасыңар деп тигил саясатчылардын сөзүн угуп алып туруп, бияктан эл чыгып атса. Пахтакорлор тияктан чогултуп алып туруп антимитингдер жасап атат. Булар түшүнбөй атат. Булар бир нерсени түшүнбөй атат. Бул өтө опасный нерсе. Бул элди эки жаатка бөлүшөт. Эки жаатка кыргыз элибизди бөлүнбөш керек. Эки жаатка барбашыбыз керек. Ошон үчүн жана башында айтып кеткеним, бүт Кыргызстандын саясатын бир мындай эмеге алып келип, ошол жактан сүйлөшүү жол менен гана чечпесек, бүгүнкү күнү Кыргызстан өтө оор. Азыр дүйнө жүзү боюнча өтө оор акыбал болуп атат. Азыр мындайча айтканда, орусчасына айтканда, сфера влияния. Азыр мындайча айтканда, Америка, Кытай, Орустар, Турция, Европа булар бөлүп атат азыр дүйнө жүзүн. Ушундай өтө оор акыбалда биз Кыргызстанда ушундай камоо, коркутуу, үркүтүүлөр менен ары алып келип, мондай чогуу бир эмеге келип туруп сүйлөшүү жолдор менен кээбирлер түшүнбөсө түшүндүрүп ошол эле депутаттарга туура ошол депутаттар туура барып туруп айтса, ошондо толк чыгат эле дейм да. Бул менин оюм. Бирок камоо менен элдин эмеси менен муну менен элди коркута албайсың азыр. Азыр мурун коркутса болот болчу. Анткени мурун соц тармак деген жок болчу, прямой эфир деген жок болчу. Телевидениега чыгам десең, очередке жазылып, жага турган тема болсо чыгарып, жакпай турган тема болсо чыгарбай, андай убакыт кеткен. Азыр ар бирөөбүздө прямой эфир деген бар. Ошон бар болгон соң биз деген азыр Кыргызстан өз саясатташып кетти. Бүт Кыргызстан. Азыр керек болсо жерде мамышкелер олтуруп алып, чемичке чагып атып туруп саясатты бизден кыйын билет керек болсо. Ошон үчүн азыр ошону айтып өтөйүн. Ошон үчүн мындай бүгүнкү күнү мына Атайды 22 киши сүйлөп аткан кишини камап салган күнү дагы мына байкап көрсөңүздөр, ладно, буларды камады. Болуптур, эртең мени деле камап салсын. Мен деле камап салыптыр деп коет. Мен да сүйлөп атам. Мен деле камап салат. Бирок муну менен токтобойт да. Мына карап көргүлө. Мына өзгөндөн дагы 3 кыз чыгыптыр. Акылдап сүйлөп атат. Тиякта жаш балдар чыгып атат. Аларды сүйлөтүп атат. Эми бүт эле Кыргызстанды камай албайбыз да, сүйлөгөн эле кишилерди камай албайбыз. Ошон үчүн биякта камоо эмеси, камап, сындырып өлтүрүштүн уже натыйжасы чыкпайт. Мында только сүйлөшүү жолу менен. Ошол эле соц тармактар менен. Мына Атайдын жакшы предложениясы болгон. Ошол общественное обсуждение, мобиль, мындай онлайн общественное обсуждение кылалы. Просто мондай чыгарып көрсөткүлө, ошону обсуждение кылалы. Анан ошол жерден бир жыйынтык чыгаралы деп туруп, ошондой жакшы ойлойм. Эми ошону менен камап аткан менен бул өтө чоң. Азыр айтып атпайсызбы, биз ошондо 2018-жылы уран кени, билесиз да, казылат, казылбайт, Жаныңарда эле жүрдүм го. Митингдерди кылып, ошондо Сооронбай Шариповичтин убагында болчу да. Ошондо мисалы ошол кездеги
куугунтук мынчалык болгон эмес экен да. Ошондо бир 2 суткага Бишкектен Бөлөкбаевдин башка бир 2 суткада чыкканда ошо жана Горький парктагы жана митингге чыкканда келин дайым болсо жабылды. Бирок ошондо деле ушул эле маселе бар болчу да, ушул эле жер, ушул эле тоо, ушул эле урандын зыяндуулугу. Биз канча жылдап ГКПНге барып жүрүп, Марат Акатов баш болуп, мына акыры мораторий болуп, азыр мына рекультивация иши жүрүп атат. Ошо уран кенде Ташбулак экенин баары эле билет болуш керек. Анан ушул эле маселе бул келечекте да кайталана берет да. Бул Кемпир-Абад эле эмес, бул Ташбулакта уран кени эле эмес, дагы бир жер чыгат да, мисалычы. Бул токтобой турчу иш да деген да, анан бул жерден сөз эркиндиги чектелип атат. Мен мындай да жана айтып кетпедимби, азыр сөз эркиндигин чектелдете албайт. Азыр сөз эркиндигин чектетиш бул мындайча айтканда акылга сыйбаган бир нерсе болуп калды. Анткени айтып атпаймынбы? Азыр ар бирөөсү керек болсо эшикте отурган, көчөдө отуруп, мамышкелер телефондорун алып алып, прямой эфирлерге чыгып алып, же момунда өзлөрүнүн ойлорун айтып, же эметип алып туруп отурушат. Ошон үчүн сөз эркиндигин азыр ушундай чектетебиз деген бул акылга сыйбаган нерсе. Бул уже технология жаңы убакыт келди. Ал жаңы убакытта ар бирөөбүздө момундай телефондор бар. Ар бирөөбүз чыгара алабыз, ар бирөөбүз көрүп атабыз. Аны менен бул акылга сыйбаган нерсе дагы бир кайталап кетейин. Просто Сооронбай Шариповичтин маалында момунда куугунтук болгон эмес, бул маалда ушундай болуп атат деп атканда мен да ошого кошулам. Действительно канча президенттин эмесинен өттүк. Действительно азыркы тапта эмнегедир именно саясий куугунтук деп туруп азыр айтып атабыз, ошону көбүрөөк көрсөтүп. Бул эми президентибиздин, байкебиздин алардын мойнунда. Мун үчүн сиз жооп бербейсиз. Мун үчүн мен жооп бербейм убакыт келгенде. Муну тарых өзү бир маалда келгенде өзү ордуна коет. Мен бүгүн 7 ноябрь биздин ата бабаларыбызды эскерүү күн. Ошо эскерүү күндө кандай сөздөр менен эскерилерди? Исхак Разаков дегенде биз баардыгы Исхак Разаков деп атабыз. Жантошев, Баялинов, Төрөкул Айтматов, Чыңгыз Айтматов деп ошолорду кандай толкундоо элес менен айтып атабыз. Эми бияктан 30 жылдан берген болуп келе аткан президенттерибиздин кандай аты менен атап атканыбызды баарыбыз көрүп атабыз. Баарыбыз көрүп атабыз. Акаевка дагы жакшы ойлор менен эч ким айткан жок. Бакиевди деле кыйраткан ойлор менен айткан жок. Отунбаеваны көп эметишпейт. Потому что кичинекей маалда кыска мөөнөттө болуп калды. Атамбаевди баарыбыз жаман көрдүк бир кезде. Действительно баарыбыз жаман көргөнбүз. Атамбаев тигиндей, Атамбаев мындай деп. Бирок азыр элди карабайсыңарбы? Эл дагы айтып атат да, баарыбыз карап атабыз. Бирок Атамбаевдин маалында баары мындай болгон эмес деп айтып атабыз. Көрдүңүзбү? Эл тараза, эл айтат. Биз өзүбүздү мактай албайбыз. Мен тигиндей президент болом же мындай президент болом деп эл президенттерди өзүлөрүн мактай албайт. Укугу жок. Буларга президенттерге баа бере турган бул эл. Эл ошон бааны туура берсе, ошондо ошол баа туура болот. Ошону деген тарыхчы. Муну азыр действительно көрүнүп атат. Саясий куугунтукка туура кылат. Реалдуу эле айтып атканда туура кылат. Бирок бул туура эмес кадам деп жана айтып атат. Ошол ушуну мен, наверное, токтотолу же дагы сурооңуз барбы? Бир суроом да, Кыргызстандын келечеги мындан аркысы кандай болот деп ойлойсуз? Кыргызстан келечеги Кудайым буйрса абдан сонун болот. Кыргызстан биз кичинекей мамлекетпиз. Кыргыз элим негизи өзү айкөл эл. Кыргыз эл бул уникалдуу эл. Кыргыз элинде эл жок, мындайча айтканда. Кыргызстан ошол өзүнүн айкөлдүгү менен, жер туура мындай кечиримдүүлүгү менен баары Кудайым буйрса, иншаллах биз туура багытка түшүп кетебиз.
туура багытка түшөбүз. Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан дүйнө жүзүндө абдан чоң ийгиликтерге жетип, чоң абдан кыйын мамлекеттерден болот дегенине үмүтүмдү мен үзбөйм. Анткени биз кыргыз эл өзүбүз алтындай болгон элбиз. Чыдамкайбыз. Баарына чыдамкайбыз, айкөлбүз. Ошон үчүн ушундай. Чоң рахмат, ой ушуп да кеттиңиз окшойт. Все. Рахмат. Давайте. Эми бергиле биз өзүнүн эфирлерибизди токтотобу. Мына урматтуу достор, жакшы маек курдук. Карындашыбыз менен балчы атайын келиптир. Жакшы алыңыздар, жакшы туруңуздар.